Марлен Абдрахманович, могул суроо кимге болот экен? Биз мурда Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болуп иштеп турган кезде ушул именно жанагы мазарлардын ушундай көз өткөн кишилерди коюу боюнча проблема катуу жаралчу да Бишкек шаарындачы. Азыр деле канчалык деңгээлде ал маселе чечилген мага маалымат толук жок. Эгерде ошол кезде акчасы бар киши жогору жакка койдурчу, ачыгын айтайын. Акчасы жок киши ылдый жакта жана Гроз деген айылдар барбы? Ошол жака жөнөтчү. Анан жарандар кайрылчу элдер. Элдер кайрылчу. Мондай көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Кыргызстанда эми ички миграциянын айынан келгендигине байланыштуу Ысык көл, Талас, Ош, Жалал Абад кичи мекенин алып кетип калчу. Ошол кезде да. Азыр деле бирок менде бир маалыматтар бар. Кээ бир шылуун ишкерлер мамлекеттин бир чиновниктер менен алака кылып, коррупциялык схема муну органдар укса текшерсе болот. 20-30 гектар ушул жогору жактан кайракы жерлерди арендага алып, атайын алдын ала жана көрүстөнгө уже бизнес жасай башташыптыр. Ушул маалыматтардын канчалык деңгээлде чындыгы бар, мамлекеттин структуралары такташ керек. 30 гектар, 20 гектар алдын ала кайрак жерлерди алып, ушул атайын жанагы частный мазар сыяктуучу. Ушул маселелерди тактап, себеби бул жерде чоң бизнес экен. Эми жана кайгысын тартып турган кишинин көзүнө акча көрүнбөйт. Ушул батыраак жанагы мусулманчылыкта айтып коет, батыраак жерге бер, кызың бойго жетсе батыраак эрге бер дегендей. Батыраак жанагы мусулманчылыкта өзү ошондой да, 3 нерсеге шашыл дейт. Мен билгенден. Карзыңды батыраак кутул дейт. Кызың турмушка чыга турган возрастка жетсе батыраак шашыл дейт. Анан үчүнчүсү өлгөн кишини батыраак көмгөнгө шашыл дейт. Ушу 3 нерсеге шашылганга уруксат берет. Ошол сыяктуу жанагы киши жакынын жоготуп акча экинчи орун болуп калат. Оозунан чыккан акчаны берет экен. 50 000 сом, $1000, 40 000 сом, 30 000 сом. Ошол сыяктуу иштер болбош үчүн элди мына коомчулукта жашоо шарт ар кимдики ар түрдүү экен. Өлгөндө да эки жакка бөлбөшүбүз керек. Кембагалдын мазары байдын мазары кылып. Ачыгын айтайын. Туурабы? Же сөзүмдө кичине күмөн барбы? Сиз айтып коюңузчу. Көп жылдан бери чечилбей келаткан маселелерди чечүү максатында биз дагы ушу Марлен Абдрахманович менен чогуу ушул мыйзамды көтөрүп бир-биреке баардыгын реттеп кетели деген чоң ниетте иштеп атабыз. Сиз айтып аткан маселелер туура. Ошол баягы бунун баардыгы жердин тартыштыгы маселесинен келип чыгып атат. Ушул жерди тартыштыгы маселени чечүү максатында биз азыр могу рекультивация деген түшүнүктү киргизип атабыз. Көп улуттуу шаарда жашайбыз. Ар түрдүү конфессиянын өкүлдөрү бар. Христиандар бар, мусулмандар бар. Туурабы? Башка динди кармангандар бар. Ушуну жакшынакай кылып, например, ошо христиандардын попуну айтып, жанагы эң жетекчиси бар да. Биздин муфтияттан өзүнчө жана уруксат алып, канча жылда жана сөндү. Сиз айтмакчы рекультивация жасап, жана жерлерди бошотурушубуз керек да. Чындыгында жүздөгөн гектар жерлер жатат. Мен билгенине караганда бир 40 жылдан кийин жана 40 жылдан кийин мусулмандардын мазарын бузса жанагындай тегиздесе боло берет деген бир уккам, эми аны такташ керек. Мен айтайын дегеним, жанагы 20-30 гектарлап жерлерди 49 жыл, 99 жылга алып алгандар барбы, жокпу? Ким жооп бере алат? Мен кошумча алып коеюнбу? Назначениясы ушул именно сиз айткандай Бишкек шаарында ылдый жакта 40 километр ылдый жакта ошол бишкектиктерге берилген атайын жер бар. Бирок ал жер алыс деп, чоң арык жакка жакыныраак деп, ошол жакка койгон адамдардын саны көп. Бул ошол жактан анан коррупция ошол жактан башталат. Анан сиз айткандай ошол жакта эле частный болуп, көптөгөн жерлерди алып алып, 40 000, 50 000 сомго чейин жерин сатып мафия кылып ошол жерден кылат экен. Бул мыйзамды кичине кабыл алып койсок, шарттары түзүлүп, эгерде өкмөттөн баягы акча бериле турган мүмкүнчүлүктөрдөн бери чечип койсок, анда ал необходимость жоголуп кетет дагы. Ага караганда өкмөттүкү оңой, тез,
батыраак, анан любой жерге мындай жери бар экен, өзү алып кетет экен, транспортировка кылат экен, алып барып көмгөнгө чейин баардыгы каралат экен деген мыйзамды кабыл алып койсок, жанагындай ажиотаж токтойт дагы, частный сиз айткан бизнестер да токтойт да. Азыр ошол дефицит болгон үчүн сиз айткан нерсе бар. Мен билгенден маалыматты мындай дагы глубже айтып өтсөм, ошол мамлекетке жылына 70 000 сом акча төлөйт экен. Ошол арендага ошол 20-30 гектар жана кайрак жерди алган. Күнүнө 800 000 сомдон кем эмес акча табат экен. Мендеги маалымат боюнча. Туура, ошондой. Күнүнө 800 000 сом, как жана частный мазар катары. Эми жана айтып атпаймынбы, жакынын жоготкон киши ал акчанын көзүн карабайт андай жерде. Батыраак ушу атасы болобу, жакыны болобу, жууп, кепинге уруп, батыраак Аллахтын колуна тапшырайын дейт. Ошол моменттен пайдаланган шулуундарды бөгөт коюшубуз керек. Туура айтамбы, Мурат Курманбекович? Именно сиз кураторсуз да бул тармакта, туурабы? Ким куратор өкмөттөн? Биздики эми үчүн бул маселеге келгенбиз, негизи бүт мүрзөлөр муниципалдык менчикке карайт. Ошол келгенбиз. Анан мына Бишкек боюнча как раз бирок жогору жактан жана ким Эдил Байсалов күрүшүп этеби, бул ким күрүшүп этет өкмөттөн? Эдил Байсалов айтып койгула ушул маселени карасын, уктабастан эки жакты. Макул.